Жалал Абад облусунда тамак аш продукцияларынын баасы акыркы 6 айда 15%га өскөн. Адистер баалардын мындай кымбаттоосу экономикалык абалга таасирин тийгизбейт деген пикирин билдиришет. Бирок калктын социалдык жактан жетишпеген катмары үчүн таасир берерин кошумчалайт. Базар баасы 1 килограмм уй эти 460 сом, кой эти 500, un 35-37 сом, картошка 35, сары савис 60, кызыл савис 100 сом, пияз 25, болгар калемпири 40, помидор 50, бадыраң 30, 1 литр май 150-180. Сатуучулардын айтымында баалардын кескин көтөрүлүүсү айыл чарба продукциялары менен байланышта. Мезгили келсе бышыкчылыкта продукцияларда арзандап калаарына үмүт артышууда. Себеби кымбатчылык сатуучуларга дагы таасирин тийгизип, соода мурункудай болбой жатканын айтышат. Жокчулук үчүн кымбат келип атат. Аба ырайына байланыштуу да. Аба ырайына байланыштуу болуп, товарлардын баары, обуштар баары кымбаттады. Тегиз кымбаттап атат да. Эми көбөйсө неметет деп арзандайт деп турабыз. Ого чейин элдер дагы утуру чочуп алып атышат. Ал эми кардарлар болсо азык-түлүктүн баасы асман чапчыганын айтып, айлыкка же пенсияга жашагандар үчүн кыйынчылыктар болуп жатканын кошумчалашат. Продукту аябай кымбаттап кетти, теңине тең көтөрүлүп кетти да. Бул эми продуктунун кымбатташуусу элдерге эле кыйын болуп атат. Айлык болсо өтө аз. Бар жок кымбатчылык азыр чындыгында. Азыр мен пенсия алып келетем, азыр алган менен эч нерсеге жетпейт. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги өкмөттүн чечими менен гана, мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген убакта гана азык-түлүк бааларын кое алышат. Азык-түлүк баалары 1 ай ичинде 20%дан өсүп кеткен чакта гана жергиликтүү бийликке сунуш беришет экен. Азыркы күндө ушул бааларды байкоо изучение кылып, анализ жасалып жатат. Эмне себептен өсүп атат, кандай болуп атат? Бул бир эле Жалал Абад облусунда эмес, бүт Кыргызстан боюнча көтөрүлүү байкалып атат. Ошонун негизинде тиешелүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан улам коомчулукта дыйкандарга болгон жеңилдиктерди күчөтүү керектиги айтылууда. Мунун үстүнөн Айыл чарба министрлиги иш алып барып, дыйкандар үчүн айдоо жана дарлоо иштери жеткиликтүү баада болушу зарыл дешет. Ошондой гана сапаттуу азык-түлүктү арзан баада сатып алуу мүмкүн болоорун тургундар белгилешет. Айыл чарба министрлиги ошо айыл өкмөттөгүлөрдүн эле элге карап эле айтып коет ата. Себеби айтыш керек. Картошка эккиле мынча гектар, мынча 1000 гектар картошка эккиле. Себеби картошка азыр 40 сомбу, 50 сом болуп атат. Сабиз кымбаттап атат. Башка өсүмдүктөр арзандап атат. Ошону мындай балансты кармаш керек да. Айыл чарба министрлиги эмнеге карап отурат? Ошону иштеш керек. Дыйкандарга айтыш керек, фермерлерге айтыш керек. Мынча гектар эккиле, биз жардам берели. Жер семирткичтер боюнча азыр 30 сомдон 40 сомдон алып атат жер семирткичтер. Аны дыйкан каяктан табат? Биздин дыйкандарда Кыргызстанда айыл чарба продукцияларынын кымбаттап кетиши сезондук гана көрүнүш. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу билдирди. Ал түшүм жыйноо убагы келсе базар баалары төмөндөй турганын билдирет. Дыйкан фермерлерибиз татыктуу деңгээлде пайда таба баштаганда гана биздин айыл чарба тармагыбыз өнүгөт. Бирок бир четинен шаарларда баанын өсүп кетиши маселе жаратып жатат. Быйыл ала турган түшүм жакшы болгону жатат. Июлдун башы менен түшүм жыйноо иштери башталганда сабиздин, картошканын жана азыр кымбаттап кеткен айыл чарба продукциясынын баасы ылдыйлайт деп күтүп жатабыз. 2020 жылдын күзүндө өкмөт айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн, анын ичинде мал жандыкты, ЭЭПтин аймагынын чегинен тышкары экспорттоого убактылуу тыюу салган. Бирок тоют өсүмдүктөрү, буудай, арпа сыяктуу продукцияларды экспорттоого тыюу салган токтомдун мөөнөтү ушул жылдын аягына чейин узартылууда. Ал эми 8 июлдан баштап малды сыртка сатууга уруксат берилери күтүлүүдө. Гүлзада Төрөбекова, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.